2008 жылы аэропорттон кадимкидей отука менен чыккан 27 килограмм алтынды мына Коншбек Сатынович айтып бериш керек. Азыр ушул парламентте карап, алтын ошол алтын каяка кеткен да билбейбиз. Рахмат, убактыңыз бүттү. Урматтуу депутаттар, 10 секундка киргенге аракет кылыңыздар. Депутаттар көп сүйлөйм деген. Жооп бериңиздер. Насколько это уголовное дело, если оно было, оно не в составе сейчас. Если оно было, но такого уголовного дела на сегодняшний день в ГКНБ нет. Поручение будет, мы найдем, где оно находится. Сейчас Коншбек Сатыновичке сөз береликчи. Мына берип атабыз азыр. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Рахмат сиздерге бул маселени көтөрүп аткан комиссияга да чоң рахмат. Бул маселе боюнча мына коррупция комитетинин төрагасы депутат Мадылбеков бир нече жолу мага да суроо берген. Убагында жана миграция боюнча комиссияны жетектеп жүргөндө биз адам сатуу боюнча иштери жүргүзгөнбүз. Ошондо азыр ушул жерде да көп депутаттар отурат, менин коллегаларым. Ошондо Таштемир Айтбаев ГКНБнын председатели болчу. Анан ушу адам сатылган самолет эртең учкан атат деп биз айтсак, ал киши айтты, сен анда жоктон комиссиянын токтомун чыгарып бергиниң. Бул эл аралык самолетту мен токтото албайм депчи. Анан мен комиссияны чогултуп туруп, жыйынтыгын чыгарып туруп колуна бергем. Эртеси самолетту токтоткондо мен дагы баргам. Ошол жерден кишилер жок болуп чыкты, себеби погранвойска ал убакта ГКНБнын составында болчу. Ал бири-бирине информация кетти го, билет жок болсо да самолеттун 3/4 бөлүгү орду бош болчу. Анан багажын аңтарганда 27 слитка алтын чыккандыгы чындык. ГКНБ иш козгогон боюнча дайынсыз болуп кетти. Анан мына сиз менен кабарлашканда дагы сиздер иликтегенде книга регистрация кубка түшкөн дагы, анан материалы жок болуп кеткен. Кийин книгада да жок болуп чыгып атат. Ошентип бул алтын слиткалар бул шакек эмес, бул сөз турда жанагы Тоген горнородный комбинаттан чыккан слиткалар жок болгон. Мындай факты мына 2010 жылы апрель айында банктагы ячейкадан Курманалиевдин аялынын качып кеткен министрдин аялынын дагы ячейкасынан чыккан слиткалар, бирок дайынсыз жок. Тилекке каршы бүгүн маалымат жок.